7 канал эфирин автомаек долбору менен улантат. Кызматыңыздарда түжөнүм Асель Ахмат. Бүгүн бизде конокто блогер Мехмет Өнен. Саламатсызбы, Мехмет мырза? Кош келдиңиз биздин программага. Чоң рахмат. Анда эмесе биз унадан маегибизди баштасак, Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо андан ары эфирибизди уланта бермекчибиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз унага дагы отурдук. Бизде азыр сизди тааныштырып өттүк, блогер деп. Негизи эле сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Мен азыр өзүмдү блогер деп эсептесем болот. Анткени ушул негизи жумушка да жакыныраакмын да мен. Мен өзүм Манас университетинде рекламаны бүткөм, жарнама адиси болуп бүткөм. Анан иншалла азыр блогерлик кесипти аркалап жатасыз. Кесипти аркылуу видео тартып, вайн тартып, иншалла өзүбүздү өндүрүп атабыз. Эң сонун. Демек сиз окуган бөлүм азыр сиздин блогерлик кесибиңизди аркалоого негизи бул нерсеге дагы көп эмгек керек да, блог жүргүзүү үчүн өзүңүз абдан жакшы билесиз. Ошол эле кезде мындай өзүңүздү таанытуу үчүн дагы демек сиз өзүңүздүн бөлүмүңүздү колдоно турбайсызбы? Эми рекламанын этаптарын колдонобуз. Мисалы, кандай реклама тартыш керек, эмнелерди колдонуш керек, элдерге кандай мисалы бир товарды жеткириш керек, ошолорду сабактарын алганбыз. Ошон үчүн кичине эми бир аз дагы жакшы билебиз да, реклама тартканды мисалы. Мехмет, чынында менин өзүмдүн тааныштарым дагы сиз жөнүндө абдан жакшы пикирде, сизди аябай жакшы көрүшөт, сиздин тарткан видеолоруңузду кызыгып көрүшөт. Анан кыргызчаңызга дагы таң калышат да, түрк жигити кыргызча сонун сүйлөп жатат деп. Негизи эле кыргыз тилин өздөштүрүүдө мындай кыйынчылыктар болдубу же оңой эле үйрөнүп кеттиңизби? Мен бул жака биринчи келгенде кирилл алфавитин кичине үйрөнгөм. Эми ал жакта кыйналбайын, кичине жазууларды окуйн деп. Ам бул жака келгенден кийин болсо, даярдоо курсунда кыргыз досторум көп болчу мен. Бир 4-5 айдын ичинде ошо кыргызчаны мындай сүйлөп калгам да. Эми А1 деңгээлинде сүйлөп калгам. Анан эми негизи оор деле болгон жок. Анткени практика көп болду, Ооба, практика көп болду. Анан мен жашаган жерде, Кайсеридагы кыргыз тилине кичине мындай немеси акценти окшошуп кетет да. Ошон үчүн оңой эле мындай сүйлөп, үйрөнүп, өздөштүрүп калдым. Ал эми кыргызча блог жүргүзгөн кандай? Негизи мен мурда түрк блогдорун жүргүзгөм. Анан YouTube тарткам, анан Vine деген бир приложение бар болчу. Ошон аркылуу видео тарткам. Анан ал жактан болбой калып кыргызча тартып баштадым. Азыр мисалы ойлонуп атам, мен түркчө тартсам тартай алат белем деп ойлонуп атам да, мисалчы. Анткени кыргызчага ошондой өзүмдү неметиптирмин, көндүрүптүрмүн да. Кыргызча аткарганга, актерство кылганга өзүмдү өнүктүрүптүрмүн да. Эң сонун. Сиздин тарткан видеолоруңуз чынында кандай десек, кыргыз маданиятындагы, түрк маданиятындагы бир микс кыласыз да, байкашымча. Анан сөз түрдө мындай кыргызча, кыргыз маданиятын көбүрөөк чагылдырасыз, ошол эле кандай деп айтсак, үй жумуштары, ата, тойдогу окуялар жана башка да, мындай сиздин блогуңузду алып карасакчы. Turgulay, tushib qoldi. Qora jag'larni jiyab, ovqat qo'yasizlarmi? Turgulay. Maqtı жаңы эле шыпырган экен. Чику, болбас бери. Мaqtı шыпырып кой. Аку, не oldu? Etler kaynadı mı? Ооба, кайнап атат. Iya. Tuzun gördüңөрбү? Азыр экен тузу. Канчаларда бышып калат? 1 сааттан бышып калат го. Тездеткиле, болгулу. Келишет азыр. Gel.
Konak kelgиче чайымдан бир чынырчы. Сачып кетти го. Нең бар, салатың барбы? Идея негизи кантип жаралат? Анан мындай туш келди эле пайда болобу же сиз мындай изденесизби? Мен ушул темада тарткым келет, ушуну көрсөткүм келет көрүүчүлөргө депчи. Негизи тарткан идеяларыбыз эми түрк маданиятына да кыргыз маданиятына, эми маданиятыбыз негизи түбүбүз бир болгондуктан көбүнчөсү эле окуялар окшошуп кетет. Эми кээ бир эле айырмалар болбосо, той мисалы айырма болбосо же кичине эле айырма болбосо, мындай жашаган кичинекей кезибиз, анан чоңойгонубуз, жаштыгыбыз бүт эле эми окшош болуп кетет да. Ошон үчүн бир идея тапканда, мисалы мен жубайымдан сурасам, ушундай тартпайлыбы, мындай жашачубуз да депчи. Ошол айтат, мисалы биз деле ошончубуз деп. Ошон үчүн эми түркчө бир идея тапканда ал деле кыргызча болуп кетиши мүмкүн болуп калат да. Ортодон пайда болот, жубайыңыз, Назика айымдагы сизге идея тапканга жардам берет, Ооба, мисалы тагыраак кыргыз идеялар болсо, ал табат, ал жардам берет. Артынан мисалы биз ички дүйнөбүздү, ички оюбузду тартып атканбыз. Ошондо мисалы ал сүйлөп берет, мен аткарып берем да, мондайча айтканда. Анан мен өзүм дубляж коюп коем да артына. Эң сонун байкашымча Назика айымдагы сизге аябай көп колдоо көрсөтөт, жардам берет. Жеке Назикти дагы өзүм тааныйм. Курбуларымдын бири десем дагы болот, Анан чындыгында бул мындай жубай жактан колдоо дагы маанилүү болуш керек, бир блог жүргүзгөндө, мына ушундай кыргыз тилинде алып барган видеолорду көргөзүүдө. Албетте. Идея жагынан жардам берет, тарткан жагынан жардам берет, өзү тартат видеолорду, мобилограф. Анан менажерим болуп азыр иштеп атат негизи эле, мисалы негизи ага жазышат, анан ал баасын берет, мындай сүйлөшөт да. Анан негизи эле көп жардам берип атат ал деле. Эми акча жагынан дагы бизге мисалы жакшы болуп атат бул. Башка кишиге бербей өзүбүз деле алып атат. Чындыгын айтканда. Үй бүлөлүк, Ооба. Эң сонун. Анан негизи эле сиздин блог алып барганыңыздын максаты эмне? Кемпирим. Эртең бир пикникке барып келбейли, Чын эле? Ооба, эртең тоого барып, кичине эс алып, таза аба жутуп келбейли? Жакшы болмок, макул. Эртең даярданып тур, буюрса баралы. Макул. Ашкүл, Ау, даярсыңбы, кеттикпи? каяка? Көчө айтпадың пикникке барып келели деп. Койчойн, каяктагы пикник. Өзүң айтпадың даярданып тур деп. Башка күнү барабыз, башка күнү. Аябай сонун суроо болду. Мен идеяларды мисалы таптык, бир нерсе күлкү чыгарабыз, ошол күлкүлөрдү жазганда элдерге бир нерсе жеткириш керек деген максат бар да. Мисалы бир мисал бергенде бизде Байлар мектеби деген бир серия тартып атабыз да. 3 видеосу чыкты мисалы. Аны мугалимдердин жашоосу, мисалы Кыргызстанда, Түркияда, биздин өлкөлөрдө бир аз төмөнүрөөк жашашат да. Экономия жактан жаманыраак жашашат. Экономика жактан, Ооба, айлык аз болот. Анан эми Байлардын мектебинде булар мугалимдер эми балдарга бир нерсе үйрөтүп атса, балдардын баары бай болуп, анан ата-энелери мугалимди мындай эзип атат да, мындайча айткандачы. Ошондой бир немеси бар, темасы бар анын. Эсиме келип кетти, сиз ушул жакында эле даярдадыңыз окшойт. Кышкы каникулда, жаңы жылдык каникулда кайсы жакта эс алдың деп суроо берген. Окуучулар баары чет өлкөлөрдө айтышат, Ооба. Мисалы мугалим эч жака чыга албайт, эми бул балдарга калп айтканга туура келет. Анткени өзү эч жака чыга албаган, анан өзүнүн айлыгы аз, айлыгы аз. Ошондой бир мугалим мисалы чагылдырганбыз да. Кана балдар, каникул кандай өттү? Жакшы салып келдиңерби? Ким айтып берет? Элайза? Агай, биз Африка сафариге барып келдик. Жакшы салып келипсиң, Кана? Асман алам? Агай, биз Дубайга барып чоколад жеп келдик. Ошол жака бардыңарбы? Жакшы. Сиз не кылдыңыз, агай? Менби? Мен болсо Караколдо лыжа тепкенге бардым. Анан болсо люкс бир ресторанга барып, сонун тамактарды жедим. Анан өзүмдү өнүктүрөйүн, технологиядан артта калбайын деп IT курсуна жазылдым. Эми мен дагы силердин атаңардай крутой болом го. Эми сабагыбызды баштайлы, болду.
Ошон үчүн элдерге бир нерселер жеткириш керек, туураны көргөзүш керек дегендей максат менен жазабыз дайыма. Күлкү аркылуу тарбиялоо аудиторияны. Ооба. Неме жок, таппай калдым. Нерсе айтайын дегем, бирок таппай калдым. Негизи эле бир вайын тарткан үчүн канча убакыт кетет? Негизи идея даяр болсо бир жарым саат дагы чыкпайт да, бир 10 мүнөт 15 мүнөттө тартылып калат. Эгерде чоң видеолор болсо, мисалы биз бир жарышма аркылуу бир видео тартканбыз, ошого аябай убактыбыз өтүп кеткен. Бир күндүн ичинде тартканбыз аны. Мисалы эртең менен баштаганбыз, кечке чейин тартканбыз да. Ошондой дагы болушу мүмкүн. Бирок идеясы даяр болсо, бат эле тартылып бүтөт да. Соңку кездерде жарнамада алып калдыңыз, жана өзүңүз да айтып өттүңүз. Анан кандай сизде мындай жарнама алуу үчүн дагы өтө көп эмгек керек, Анан азыркы учурда сиз менен кызматташууну каалагандар көбөйүп жатабы? Булар негизи видеолордун көрүлгөнүнө жараша болот. Анткени бир видео мисалы рекомендацияга чыкса, жазгандар көп болот экен. Анан ошол жазган фирмаларды дагы эми өзүбүз мындайча айтканда жакшы таппай калдым немени. Анализдейсиздерби? Жок, кызмат көрсөтүү. Жакшы кызмат көрсөткөнгө аракет кылып атабыз, мисалы. Эми алар дагы акчасын берип атат, биз дагы аларга жакшы кызмат берели деп, эми иштегенге аракет кылып атабыз. Ал эми жарнама алууда атайын талаптарыңыздар барбы? Мисалы, мындай нерсени жарнамалайм, мындай нерсени жок, жарнамалабайм, мага туура келбейт деген. Эми алкоголь жактан жарнама албайбыз, кумар жактан жарнама албайбыз. Негизи эле харам болгон нерселерди жарнама албайбыз. Негизи ошо харам болбогон эле жарнамаларды кабыл алабыз, мындайча айтканда. Динге туура келген, Ал эми сиз өзүңүз Кыргызстанда жашаганыңызга буюрса 10 жылдан ашып калды, 11 жыл болду. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн эми жашоо болуп калды. Анткени Кыргызстанга көнүп калдык, 11 жыл өттү бул жакта. 18 жашымда келгем. Дагы бир 7 жыл жашасам, эми ашып кетет экен да, Түркияда жашагандан делечи. Жаштыгыңыздын көбү Кыргызстанда өттү. Эми Кыргызстан негизи эле жагат мага. Эми тоолору, табияты, анан билбейм, Кыргызстан негизи жашагым келип атат да Кыргызстанда мындан ары деле. Анан иншаллах болсо жарандык алайын деген оюм деле бар. Анткени 2 жарандык эми закон боюнча уруксат берилди. Түркияда уруксат болчу, бул жакта Кыргызстанда уруксат эмес болчу. Иншаллах ошол дагы уруксат болду, эми алайын деген оюм бар негизи. Негизи Кыргызстанда жашоо идеясы кимдики? Сиздикиби же жубайыңыздыкыбы? Бул арада жубайы кыргыз, кыргыз кызы. Негизи бул жакта окууну бүткөндөн кийин мен Түркияга кетейин деген оюм бар болчу. Анткени эми ар ким деле өзүнүн жеринде жашагысы келет дегендейчи. Бирок мен барып көрдүм, жашап көрдүм бир 5 айдай. Болбой калды да, мындайча айтканда. Эми Аллах бизге бул Кыргызстанды буйруптур да. Ошон үчүн кайра келип, бул жакта жашайлы деп боюбуз бул жакта токтоду да. Экөөбүздүн тең. Жаштыгыңыз Бишкекте өтүп жатат. Мындай Бишкек дегенде эле эң биринчи оюңузга эмне келет? Бишкек дегенде мага негизи Бишкек жер болуп калды. Айтпадымбы, ошо бул жакта жаштыгыбыз өттү, өзгөчө жалда. Жалды мисалы аябай эле мындай өзүбүзгө өздөштүрдүк. Мындай башка жерде азыр ак өргөдө жашайбыз, мисалы, бирок жалга киргенде эле бир үйүңө киргендей болосуң да. Негизи эле Бишкек үйүбүз, жерибиз болуп калды да. Бишкектеги мындай студенттик күндөрүңүз өттү, азыр дагы иштеп жатасыз, бул убакыт дагы өтүп жатат. Мындай кандай десек, эң кызыктуу күндөрүңүз бул жакта өтүп жатат десек дагы туура болсо керек. Өзгөчө даярдоо курсу, аябай өзгөчө күндөр өткөн, эми эч кимди тааныбайсың, бир досторуң алмашат, өзгөрөт, анан ошол аябай эле кызык болот да. Ар бир кишиден бир нерсе үйрөнөсүң, кандай киши болгонун, анан жашоону үйрөнөсүң. Чет мамлекетке чыкканда деле ошо өзүң элесиң, ата энең жок жанында, туугандарың жок. Ошо жашоону үйрөттү негизи, мисалы мага Кыргызстан, Бишкек.
эми кимдер менен жүрүш керек экен, кимдер менен жүрбөш керек экен, жатаканада жашаганда деле кимдер менен жашаш керек экен, кимдер менен жашабаш керек экен, баарын эле негизи эле Кыргызстанда, Бишкекте үйрөндүм мен. Эң сонун мындай сиз ушул блог алып барып жатканда негизи эле буга чейин түркчө дагы блог алып бардым деп калбадыңызбы? Анан түрк аудиториясы менен кыргыз аудиториясынын айырмасы бар бекен? Негизи бар. Бизде тамашалар эми блог алып барган Түркияда эскирээк го дейм. Эми кино тарыхы боюнча мисалы эскирээк болгондуктан бизде тамашалар аябай эле мындай ачылып кеткен. Бир башкача тил боюнча дагы кандай десем, бир нерсени айтканда башка нерсе түшүнгөндөй деле тамаша кылышат да. Бирок Кыргызстанда ал ой пикир мындай жарала элек. Азыр бул жакта мындай ошо ачык тил менен тамаша кылсаң элдердин жаман көрүшү мүмкүн бат эле. Ошон үчүн эми ошо идеяларды түзгөндө деле муну элдер жаман көрөбү, көрбөйбү деген мындай ойлоносуз этият менен жазабыз да. Анткени мен өзүм деле чет өлкөлүк болгон үчүн бул эми Кыргызстанда болгон үчүн бир аз жоопкерчиликтүү мамиле кыласыз. Жоопкерчиликтүү мамиле. Анткени мен Түркиянын дагы бул жакта мындай бир символумун да. Ошон үчүн эми элдерге мындай жакшы эми мындай жаман эмес ойлорду бергенге аракет кылабыз да. Сизди көчөдөн таанышып сүрөткө түшөт да. Ооба. Мындай кызыктуучулар болду беле? Мындай эсиңизде калган, сиз күтпөгөн жерден, мисалы, бул Мехмет энем деп. Эң жакын эле немеде реклама тарткан жерге барганда эле бир кыз аябай эле көрүп таң калган. Түрк актер деп. Не кыларымды билбей. Ооба деп эле ошондой өтүп кеткем. Негизи эле мен түрк болгондуктан эми бетим башкача кыргыздарга караганда. Ошон үчүн мени көбүрөөк таанышат элдер. Мындай ойлорунда калышат окшойт да, калат окшойт элдердинчи. Ошон үчүн мисалы мендей эле кыргыз блогердин жанында жүрсөм мени таанышат мисалы көбүнчө көбүрөөк. Сиз элдин эсинде кандай Мехмет болуп сакталып калгыңыз келет? Эми туура жүргөн киши болуп, эми элдерге мындай элдин кызматында иштеген эл адамы деп негизи таанынгым келет да. Элдин уулу деген сыяктуу, Ооба. Эң сонун. Анан сиз буга чейин билишимче автокараокелерге да катышып калдыңыз. Өзүңүз университетте жүргөндө дагы ырдап калчусуңуз. Азыр мүмкүн болсо кыргызча эң жакшы көргөн ырыңызды көрүүчүлөргө сунбайсызбы? Макул. Биз даярдоо курсунда үйрөнгөн, жакшы көргөн эле дүрүдүм ырыбыз бар. Ошону эле негизи ырдап берем, ырдап жүрөм да. Ошону ырдап берейин азыр анда. Токточу жигит, айтайын сенде бар бир сөзүм. Мен сенден коркпоймун, сен антип кабакты түйбөгүң. Билемин байлык бар, кыздардын башка дагы көп. Бирок алгызга тийбегин, анткени ал менин сүйгөнүм. Дүрүдүм, болду келбей жүрүгүм. Жигити бар экен деп, эми сен билип жүргүн. Дүрүдүм. Браво. Эң сонун, мындай акцентсиз ырдап койдуңуз го. Кыргызча, эң сонун. Негизи эле сизге мындай Кыргызстандык ырчылардан ким жагат? Негизи мен келгенде Омар Байке аябай жаккан мага. Анан мен айтчумун да Омар менен дуэт кылам депчи. Анан эми Аллах мага буйрду негизи. Аткарылды. Ооба, автокараоке ошо катышып анан Омар Байке менен дуэт кылганбыз. Ким атың, Ооба, Мехмет. Мехмет, кубанычтабыз. Биз дагы кубанычтабыз. Кыргызча каяктан үйрөндүң? Бул жактан эле, Манастан. Манастан, Ооба, 5 жылдан бери бул жактан. Чын жүрөктөн үйрөндүңбү? Ооба, нары болом. Негизи эле Омар Байке жагат, анан блог жагынан Актан Байке жагат, Нурсултан Байке жагат, Нурсултан Курсаналиев уулу. Эми жакшы негизи эле, бар эле. Эң сонун. Анда эмесе азыр биз мындай булбу же булбу деген оюндар бар го, билесизби? Ошону аткарып
көрөлү, мисалы. Мен дайыма көрчүмүн ушу оюнда, кызыкчумун да, көрөлүчү кандай болот экен. Ооба, мен дагы азыр даярданган эмесмин, бирок оюма келгендерди айтып көрөйүн, Чайбы, кофеби? Кофе. Кофе. Кофеби же сүтпү? Süt. Сүтпү же айранбы? Ayran. Айранбы же чалаппы? Çalap. Чалаппы же газоспу? Түркчө. Çalap. Чалап. Чалаппы же субу? Su. Су. Субу же көлбү? Su. Су. Субу же не деп айтсак болот? Эми суу таза да бар. Негизи көл кир болуп калышы мүмкүн. Субу же карбы? Су. Су. Субу же бузбу? Су. Демек су. Ооба, су. Биз булга азыр ушул чайдан баштап негизи кофе негизи эле Түркияда түрк маданиятында мындай кофе маданияты десек да болот, өзгөчө калыптанып калган эмеспи? Анан ушул кыргыз тамактарынан сиздин эң жакшы көргөн тамагыңыз кайсы болот экен? Эң жакшы көргөн тамагым манты. Бирок жубайым жасаган манты. Кафелердеги эмес. Ооба, кафелердеги эмес. Өзүңүзчү мындай беш бармак жасайсызбы? Жок, беш бармакты көп деле жакшы көрбөйм, мындайча айтканда. Анткени мен камырга этке камыр кошконду көп жакшы көрбөйм да. Мындай суунун ичине камыр салгандычы. Бирок манты эми башкача тамак да. Манты бизде да бар. Мисалы кичирээк болот да. Ошон үчүн мантыны жакшы көрөм. Сиздин ошондой эле мындай мал союу боюнча дагы видео тартып калгандарыңыз бар? Өзүңүз мал соесузбу? Жок. Союш керек, негизи үйрөнүш керек. Мал сойгонду билбейсиз. Бул жака келгенде мындай ат этин жегени сизге дагы бир кандай десек, бир таң калыштуу болсо керек. Ооба. Биринчи келгенде ошондой болчу. Анткени Ханефи мазхаб бул Түркияда аябай эле кандай десем таандык да, Ханефи мазхабы. Анан бизде макрух, негизи эле динде макрух динде эмес, Ханефи мазхабында макрух деп эсептелет. Анан бизде болсо макрухтан да ашкан харам деп неметишет да, аябай эле ат эти жегенди жаман көрүшөт, жебешет. Анан эми эгерде мындай эчтеке таппай калсаң, оң бутуң же, сол бутуң же дегендей немелер дагы бар, ойлор дагы бар. Бирок негизи эле ат этинде деле неме жок да, мен жеп көргөм. Мындай аябай эле жакпайт. Аябай эле жакшы көрбөйм эми уй этинде, кой этинде, бирок эми жесе болот да менимче. Азыр жебейсиз, же жейсизби? Эми тойдо таап калганда жейбиз, бирок анча немем деле жок. Мисалы 30 жыл жебесем эсиме келбейт да, ата жейин депчи. Кыргыз тойлору жөнүндө эмнени мындай кандай ойдосуз? Кыргыз тойлорунда негизи эле негизи тамактар ашыкча. Көбүрөөк ашыкча да. Негизи тойго 5ке чакырышты эле. Саат 7 болуп калды. Бир күн дагы чакырылган жерге эрте барсаңар болобу? Азыр элдер бийлеп аткан кезде жакшылап курсакты тойгузуп алайынчы. Анан эчтеке калбай калат столдо. Эжемдин каалоо тилеги ушунча созулса, экинчи антрака жетпей үйгө кетип калабыз го. 1000 сом го, 1000 сом эле, 5000 эмес. Мейли анда 3000 сом го, мейли. Бийлебегениме дагы көп болду эле. Азыр жакшылап бийлеп алып бугумду чыгарайынчы. Анткени эл тойгондон көп мындай кандай десем, тойгондон да ашып атат да бул жакта. Бизде да түрктөрдү дагы той аябай эле ачка каласың да. Ортосу жок. Ортосу жок, анткени ошон үчүн бир тамак берип, анан жанында бир таттуу берип, мисалы жөнөтсө мен моюмча жакшы болот деген ойдомун да. Бир неме берген жер жемиштерди берип жөнөтсө жакшы болот деген ойдомун да. Бирок Кыргызстанда аябай эле көп берилет тамак, анан жер жемиштер, немелер толтура да. Бирок Түркияда да аябай эле аз беришет да. Ошонун ортосун табыш керек. Баланс сакталыш керек деген пикирдесиз. Ошондой эле тамак аш кыргыз тойлорунда абдан көп. Ооба, абдан көп менимче. Ал эми мындай келечектеги пландарыңыз кандай сиздин? Бул жакта калгыңыз келеби же Түркияга баргыңыз келеби? Анан блогерликти дагы уланткыңыз келеби же башка тарапка өткүңүз келеби?
Эми иншаллах бул жакта калайын деген оюбуз бар негизи эле. Эми бир аз ойлонуп атканбыз чет өлкөгө кетсекпи, башка жактарды карасакпы деп, бирок негизи эле Кыргызстанда калган жакшы экен. Эми мындайча караганда Кыргызстан менимче коопсуз өлкө. Анткени Американы ойлосоң, мисалы Америкада эми күндө эле бир мектепти неметишип, мисалы басып жардыруу болуп, анан Кыргызстан негизи эле коопсуз өлкө да менимче. Анан кесип неме багытынан болсо эми иншаллах кинолорго тартылайын, анан ошо блог эле жүргүзөйүн деген оюм бар негизи эле. Анткени мага хоббияңыз эмне деп сурасаңыз, мен видео тартыш деп дейм да. Анткени мага аябай жагат, чын эле. Хобби. Ооба, хобби. Негизи эле аябай жагат да. Мындай бир нерсени аткарган, бир нерсени образ берген, берген аябай эле жагат. Ошон үчүн эми мага жактан жумуш ушул негизи эле. Ал эми кыялыңыздагы роль кандай болот экен, образ? Кимдин кандай роль аткаргыңыз келет? Негизи эле балким бизди кино жаратмандар көрүп калат азыр, Мен буга чейин бүт эле мисалы күлкүлүү видеолорду чыгардым, мисалы 1-2 күлкүлүү кинодо ойнодум, эми аз эле ролдо. Эми киного биринчи тартылайын. Андан кийин иншалла көрөбүз, бирок бир мындай кайгылуу бир каарманды ойногум келет да. Негизи эле мындай драмада тартылайын, анан кинонун бүткөнчө кайгырайын деген немем бар да. Билбейм, бирок ошондой оюм бар негизи. Ал жакта мындай күлкү тартуулаган мехмет эмес, башка нокта, башка тараптан. Ошол тарабымда көрсөтөйүн, ошол образды дагы чыгарайын деген оюм бар негизи. Ал эми кыргыз кинолорунанчы кайсы кинолорду кызыгып көрдүңүз? Сизге эң жакканы кайсылары болуп жатат азыркы учурда? Азыр бир аз ойлоноюнчу. Кинотеатрга барып турасызбы? Кинотеатрга көп барбайбыз, чынын айтканда, бирок мисалы Байкуш деген кинону көргөнбүз, аябай жаккан. Супер кудалар жаккан, мисалы. Анан негизи эле көп ошо барбай атабыз, бирок негизи эле азыр бирок өнүгүп атат аябай эле. Мурда бүт эле күлкүлүү кинолор бар болчу, азыр болсо бүт эле коркунучтуу кинолор дагы чыгып атат, күлкү дагы чыгып атат, эми мелодрамалар чыгып атат. Иншалла эми бизге да буйруп ошолордун ичинде болобуз иншалла. Эң сонун. Демек, сиздин бирден бир кыялдарыңыздын бири бул киного тартылуу, түшүү. Ал эми сиз мындай жалпы эле видеолорду алып караганда, сиздин аудиторияңыз жаштар эмес. Жаштар эмес, кимдер? Негизи 30 жаштан ашык жубайлар десем болот, айымдар көп көрөт мени. Калганы бүт жаштар десек болот. Мындай образга да жараша. Мисалы Нурболот деген образ чыгарчумун мен, ошону кичинекейлер аябай көрүшөт. Нурболот ким, таанышыңызбы? Жок. Жөн эле Нурболот. Бирок менин кичинекей кезим десек болот. Кичинекей кезибиздеги жашаган окуялар эми. Ошондой десек болот. Давай ты, ворча, давай. Бетке ұтыдым мен сені, Давай. Сен нормальный арча башпайды екенсің, кел проектке чабышамыз, кел. Артым су oldu, turdu o da. Durmayısın men. Tur degende tur da. Gitti da men. Men çakırmamdan keyin oynamayım seni meni. Бирок Нурболотду тааныбайм. Жөн эле Нурболот деп койдуңуз, атын. Ал Нурболот ошо биздин кичинекей кезибизди чагылдырган киши болчу да, бала болчу. Аны кичинекей балдар аябай көп көрчү. Аны эле айтып неметчи да мага Нурболот депчи. Бирок азыр болсо бир аз дагы орто жаш десем болот. Эми 30 жаштан ашык кишилер дагы көбүрөөк көрөт. Орто жаш. Анткени мындай жоолук тагынып, аялдын ролуна кирип, ошолорду мисалы апаларды чагылдырасыңыз. Тартпай калдым. Мурда тартчумун. Азыр тартпай калдым. Ошон үчүн кичинекей балдарга дагы кызык болбой калды окшойт да кичине. Эмнеге тартпай калдыңыз апанын ролун? Эми билбейм, өзүм деле чоңойдум окшойт да кичине. Ошон үчүн
Өзүм мындай эле эркектин эле ролун аткарып ошондон чагылдырайын деген ой келди десем болот. Негизи эле мындай кандай десек, стендаперлер менен сүйлөшүп калганда, мындайча айтканда ушул мындай күлкү тартуулап жүргөн адамдар менен жолугуп калганда, бул күлкү адамды күлдүрүү ыйлатуудан дагы мындай кыйын деп айтышат да көпчүлүгү. Сиз бул пикирге кошуласызбы? Кошулам. Анткени адамды ыйлатыш үчүн ыйласаңыз деле адам ыйлайт. Алдыңыздагы киши ыйлайт да. Бирок күлдүрүш үчүн бир нерсе кылыш керек. Же бир мимика менен, кыйын мимикалар менен, же бир нерсе, бир тамаша таап эле, бир идея таап эле күлдүрүшүңүз керек да. Анткени эгерде адамды күлдүрө албасаңыз, эмне экен деп мындай неметиши мүмкүн да. Бирок эми ыйласаңыз эле адам неметет, мындай кайгырат да. Ошо оңой эле негизи. Күлдүрүш бул кыйын кыйын негизи. Биз театрда жүргөндө деле ошо бизге агайыбыз ошентип айтчу негизи, күлдүрүш кыйын. Ошон үчүн көбүрөөк аракет кылыш керек күлдүрүш үчүнчү. Анан темаларды даярдаганда, мындай ушул темада мындай тартайын деп атайын аракет кыласызбы? Мисалы, планыңыз барбы? Бир жумада ушул темаларда видео тартам деген. Негизи планыбыз мындай ойлонобуз. Кандай видеолор тартсак, кандай образды чыгарсак деп ойлонобуз. Бирок негизи эле жалпысынан айтканда планыбыз жок. Бир нерсе оюбузга келет, же бир идея келет, ошону дароо аткарасыздар, ошонун үстүнө эле бул образ калсын деп мисалы айтабыз да. Эми акыркы мисалы видеом кызганчак бир адамды тарттым да мисалы. Ошо кызганчак адамдан көп нерсе чыгат деген ой келди мага. Ошону эми серия кылып тарталы деп чечтим да мисалы өзүм эле. Бирок андай неме план жок болчу. Иншалла ошонун сериялары дагы чыгат. Анткени кызганчак кишилерди билесиз, бир башкача немелери бар. Кылыктары бар деймби? Ошондой да, иншалла чыгарабыз да. Сиздики ушу байкашымча соңку малдарда мындай серия болуп кетип атат окшойт, негизи байындарыңыз. Негизи эле ошондой тарткан кичине оңоюраак. Анан бул рекомендацияга да көбүрөөк чыгат да. Бир кишини эле чыгарып, ошонун артына видеолор тартсаң көбүрөөк рекомендация чыгат. Эгерде башка видеолор тартып атсаң, аны алгоритма түшүнбөй калат да. Бул кимди чыгарып атат, кандай неметип атат дегендей. Окшош багытта. Ошон үчүн бир аз да окшошураак видеолор тартсак, иншалла рекомендация дагы көбүрөөк чыгабыз деген оюбуз бар. Жакшы. Ал эми ушул сиздин окурмандарыңыздан деп койсок болот, катталуучуларыңыздан келген сизге эң таасир калтырган пикирлер жөнүндө билгим келип атат да. Мындай сизге таасир калтырган кандай ойлорду уктуңуз, мындайча айтканда фидбек алдыңыз, Негизи сыртта көргөндө аябай неметишет, макташат. Алла ыраазы болсун баарынан. Эми сен жакшы нерселерди тартып атасың, мындай сөгүнбөй, мындай уят нерселерди чыгарбай, бизге аябай эле мындай таасир калтырып атасың. Ошо мугалим видеосунда деле мисалы бир барган эже деле айткан, эми ошол жакта мугалим байкуш болуп кетиптир дегендейчи. Ошо таасирди мен көрүп атам элдерден. Өзгөчө комментарийлерди да көп окуйм мен. Анан ошол жактан дагы пикирлерди тапканга аракет кылам да. Анткени мен элдерге бир нерсе берсем, элдер ошону тегеретип башкача нерселерди дагы алышат экен. Ошону дагы комментарий жазышат экен да. Анан элдер эмнени алып атат, эмнени ойлонуп атышат, ошолорду дагы көрөм да. Сиз анализ кыласыз, Ооба. Ошон үчүн негизи эле шүгүр, жакшы. Эң сонун биз Бишкектин көчөлөрүн аралап дагы жол тыгынында турабыз, Негизи Стамбулда да жол тыгыны аябай көп болот. Бишкектин жол тыгыны дагы сизге кандай, же көп мындай туш келбейсизби? Бишкектин тыгыны биз көп туш келбейбиз, анткени биз Ак Өргө жактабыз. Чалдан Ак Өргө көп неме тыгын болбойт. Бирок Бишкектин тыгыны ошо жолдор бир аз кичинекей жазып алыптыр менимче. Анткени бул калк мынча өсөт деген ой келбептир деген ой бар да мендечи. Азыр эми неметип атат, чоңоюп атат жолдор. Эми биз деле машина айдап жүрөбүз. Бизге деле маанилүү да тыгын болбогону, жолдордун жакшы болгону, иншалла. Бирок өсүш болуп атат. Биз келген убактан бери шүгүр Кыргызстаныбызда эми өнүгүп атат. Иншалла дагы да өнүгөт, өсөт. Эми мега ситилердин, мега өлкөлөрдүн ичине кирет иншалла Бишкек, Кыргызстан.
Ошо өнүксө эле негизи бактылуу болобуз. Эң сонун дагы биздин көрүүчүлөргө эмнени айткыңыз келет, кандай ойлоруңуз менен бөлүшкүңүз келет? Кандай десем? Мен сурабай кеткен болсо балким. Неме? Кандай ойлоруңуз бар негизи эле аудиторияга эмнени айткыңыз келет? Жалпы. Иншалла Кыргызстаныбыз аман болсун. Иншалла Түркиябыз дагы аман болсун. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Дайыма күлүп, жайнап жүрө бериңиздер. Иншалла элдерибиз аман болсун, ынтымакта болсун. Дайыма биримдик болсун ортобузда. Жакшы нерселерди ойлойлу, адамдардын мындай жаман нерселерди ойлобойлу, адамдарга каршы, кошуналарыбызга каршы, досторубузга каршы дайыма жакшы нерселерди ойлоп жүрө берели иншалла. Аман болуңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Сизге дагы рахмат. Чындыгында мындай бул жакта жашап жаткан түрк жигитинин Кыргызстан тууралуу ойлорун билүү дагы чындыгында көпчүлүккө кызык болсо керек. Бул жакта сиз бир гана жашабастан кыргыз тилинде блог жүргүзүп жатасыз. Бул дагы өзүнчө бир аракет, ийгилик десек дагы болот. Анан негизи автомаек долбоорунда сиз кыргызстандык кандай десек белгилүү адамдарды көп эле таанып калдыңыз да. Дал ошол автомаектен сиз кимди көргүңүз келет? 3 ысым айтып койсоңуз мүмкүн болсо. 3 ысым. Мен айткандар бирок болсочу, катышкан болсочу. Эч нерсе болбойт. Биринчиден Эмил Байкени көргүм келет, Эмин Эсеналиевди. Анан Жеңиш Байкени көргүм келет, Байрамбек уулу. Анан Актан Байкени айтайын, эми Актан Ыскелдиевди көргүм келет негизи. Анткени Актан Байке деле аябай эле кыргызчага басым жасап, анан элдин баласы болуп негизи видеолор тартат. Негизи эле жагат блогтору мага. Ошон үчүн аны көргүм келет негизи эле. Эң сонун буюрса биз кийинки программаларда эске алганга аракет кылабыз. Сиздин сунуштуу пикириңизди мага айтып коюңуздар. Буюрса. Эң сонун. Анан сиз жана айтып калдыңыз, ырчы Омар менен бирге дуэт аткаргым келген депчи. Анан мүмкүн болсо ошол ырды дагы азыр аткарып бербейсизби? Биз барар жерибизге жеткенче. Бир куплет ырдап берейин. Анткени ал ыр аябай эле көп болду. Ырдабаганыма унуп калышы мүмкүн да. Бирок сени менен бекем бирге болом деген үмүт менен азыр жашап келем. Эми калганын негизи унутуп калдым, чынын айтканда. Эң сонун. Сизде демек ырчылардан Омар өзгөчө жагат, Ал эми түрк ырчыларынанчы кимди жакшы көрөсүз? Түрк ырчыларынан негизи Мустафа Жежели десек болот. Азыр келе жаткан Семижеңк деген ырчы бар мисалы, анын ырлары сонун. Негизи ушундай эле. Мустафа Жежелини көбүрөөк жакшы көрөсүз, Эң сонун. Анда буюрса келип калдык. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Убактыңызды бөлүп, жалпы көрүүчүлөргө маек бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Сиз менен маектешкен жеке мен үчүн дагы кызыктуу болду. Буюрса бул көрсөтүүдөн кийин балким кандай десек блог тартам деген биздин чет элдик досторубуз көбөйөт, балким кыргыз досторубуз дагы сиздин айткандарыңыздан кийин кандай десек бир шык алып демиш берби. Мехмет да кыргызча блог алып баратат, мен да алып барайын деп балким чыга баштайт. Айтор ар бир жасап жаткан ишибизден мындай пайдалуу болушун каалайбыз чын жүрөктөн. Сизге ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ошондой эле дагы ушул сиз өзүңүздүн кыялдарыңызда жана айтып өттүңүз, баары ишке ашышына чын жүрөктөн тилектешпиз. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун, чакырганыңызга чоң рахмат. Бар болуңуздар. Сизге жактыбы бул долбоор? Ооба, жакты. Аябай. Өзгөчөрөөк экен же кандай экен сизге? Өзгөчө эле экен. Суроолор дагы өзгөчө болду негизи. Мурда интервьюларга катышкандан да бир аз башкачараак болду. Кызыктуу болду. Кызыктуу болду. Демек биз дагы кубанычтабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Автомаек программасында конокто блогер Мехмет Өнен болду. Программаны мен Асель Ахмат алып бардым. Бул жакта дагы биздин кесиптештерибиз Көчөр Кубанычбеков жана биздин Бекжан досубуз кызматта болушту. Досторубузга дагы рахмат айтабыз. Кийинки эфирлерден, кийинки дал ушул программалардан көрүшкөнчө.